Oytun bala eкен да бул. Азыр олунча түчүш. Көдөр программасынын мурунку чыгарылышында турмуштун татаал сыноосуна кабылып, үйү толук бүтпөгөн, тамандан сыз өтүп, ным жыттанган тар бөлмөдө кыйынчылыкта жашап жаткан үй бүлөнүн жашоосун чагылдырган элек. 6 балам бар. Бир үйдө кичине шыбап эле кирип алганбыз эптеп. Соседтерибиз жакшы экен, аябай жардам беришип колдон келгенче. Бизди шыбап киргизип коюшту, ушундай кылып. Кичине колубузда жокара эле дүнүө жок. Келгенден баштап эки этаж немеде диванда эшикте жашап аттык да, жамгырларда калып. Андан бери 2 айдай убакыт өттү. Каарманыбыз Канеке Юбашеванын жашоо жагдайы кандай өтүп жатканына кызыгып, ал жашаган турак жайга бардык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерде болсо буга чейинки Көдөр программасында мына ушул үйдө жашаган үй бүлө тууралуу биз чагылдырып бергенбиз. Андагы үйдүн акыбалын кандай көрүнүштө экенин биз буга чейин көрсөткөнбүз. Азыркы учурда бул эженин абалы кандай, жардамдар болдубу? Бул үйдү азыркы учурда оңдойбу же башка үй салып береби? Бул тууралуу биз азыр эженин өзүнөн сурап көрөбүз. Анда кеттик. Бул үй бүлөнүн жашоо шарты кандай? Эженин өзүнөн сурап көрөбүз. Эже, этиңиз каппайбы? Азыркы учурда Канеке эже үйдүн ремонт иштери жүрүп жаткандыктан улам сыртка чыгыптыр. Жашоосу мына ушул жерде уланып жатыптыр. Кандайсыз, Канеке эже? Буга чейин эсиңизде болсо керек, биз сиздин жашооңузду тартып кеткен элек. Андан кийин сизге элден жардамдар болдубу? Үйүңүздү оңдоо иштери болуп жатабы? Ошол жөнүндө айтсаңыз. Келиңиздер, жакшы келипсиздер. Ушул малга чейин жардамдар болду, Кудайга шүгүр. Элдерден келип атат, акчалай келип атат. Уунда продукталар келип жатат, жардамдар. Анан ушу мына жаңы салган үйүбүз мына шартка байланыштуу мындай болбойт экен да, бузуп башкарттан салабыз деди да. Нөлдөн баштап салып оңдойбуз деп мына деме өрчүлөр. Демек, үйүңүздү башынан бул үйдү бузуп, жаңы үй салып беребиз деп атышабы, Жаңы үй салып беребиз дешиптир. Ошондон улам бул жака сиздер жашап атасыздар. Ошондон улам биз сыртка чыктык да, үйдү бошотуңуздар усталарга дегенден биз сыртка чыгып мынантип сөрүдө жашап атабыз да. Кандай жардамдар болду? Эл сиз ошол биз тарткандан кийин сизге кайрылып, кийим кечеден, продукты жаатынан, акча жаатынан колдоо көрсөткөндөр болдубу? Болду, Кудайга шүгүр. Кийим кечеден келип атты Бишкектерден. Ушундай немелер, адамгерчиликтүү адамдар бар экен. Кыргыз элиме баарына ыраазымын. Алла ыраазы болсун аларга дагы. Ун жактан, продукта жактан келип атат, акчалар келип атат. Ошолордун неме акчаларына мынантип немелерди алып тостук. Территорияны тостук да, акчаларыначы. Идиш аяктарды алдым, өзүмө керектүү нерселерди. Балдарыма кийим кечелер келип атат. Ошентип иштетип атабыз, Кудайга шүгүр. Азыр 6 балаңыз менен жашап атасызбы? 6 балам менен жашап атам. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай, Канеке эже бул жерде азыр 6 баласы менен жашап атат. Үйүн жаңыдан куруп беребиз дегенден улам булар сыртка чыгып жашоосун мына ушундай жайда улантып жатышат. Дал ушундай кайрымдуу элдин көмөгү менен мына ушул үй азыркы учурда бузулуп ордуна жаңысы салынат экен. Эсиңиздерде болсо, буга чейин мына ушул чакан тар бөлмөдө 8 адам баш калакалап келген. Азыркы учурда биз бул үйдүн абалы менен таанышалык. Чындап эле бул кандай кооптуу жай экенин биз сурап көрөбүз. Саламатсызбы? Азыркы учурда мына ушундай элден чогулган акча менен бул үйдү азыр бузабыз деп жатышыптыр. Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Юбашева Канеке эже бул жакта негизинен 1,5 жылдан бери ушул жаңы бүткөн негизи толук бүт эле үйдө жашап келет. Негизинен бул 3 бөлмөлүү болсо, ошонун дагы бир тар бөлмөсүндө ошол жалпы 6 баласы менен күн кечирип келген болсо, бул үйдү жалпы башталгандан кийин эле ушул жаңы конуштагы кошуналары эле ушул ашар жолунда бүтүрүшкөн. Ушул эженин үй бүлөсүнө, бала чакасына кадеге карабай
бирок тилекке каршы баягы уста болбогонуна байланыштуу бул үй бүткөнү менен авариялык гана абалда бүтүп калган. Кайра эле мындай айтканда жашаган мүмкүн эмес. Себеби мындай көрүп тургандай эле булардын мындай карылары ничке жана анан аралыктары да алыс болуп калган. Бул үй бүтө эле уже үй кайра жарга кетип калган көп жерлери. Жана бул үй талапка жооп бербейт. Анткени эшиктери болсун, айнектери болсун баардыгын сынчы деп коет экен. Ошондой нерселер дагы мындай үйдүн өзүнүн баягы планындай болгон эмес. Эми канча убакытта бул үй бүтүп калат? Бул эжекебизди биз көргөндөн кийин эми буюрса кайрымдуу элибизге жарыя кылып атабыз. Буюрса бир агабыз дагы чыккан, азыр жакында жардам берем деп ошол агабыздын Демирч агабыздын колдоосу менен буюрса ушул үйдүн азыр башын эле ошол үстүн ачайлы деп атабыз, чатырын. Жараксыз болгон дубалдардын баардыгы сүрүрүп алынат дагы. Жана ушул фундаменттен баштап нөлдөн азыр кайра курулуш иши башталат. Буюрса биз азыр усталар менен сүйлөшүп атабыз. 2-3 күндүн ичинде ушул үйүбүз кайра башынан усталардын колуна берилет. Бул ушул 3 бөлмө үйдүн эң чоң бөлмөсү. Ушул мына бул кары деп коет, эми ушу карылары коюлган, бирок аралыктары дагы чоң. Анан дагы ничке болуп калганына байланыштуу мондой черный потолок ылай төшөгөндөн кийин мондой ийилип калган, бул талапка жооп бербейт. Кыш мезгилинде кар оор жаап кала турган болсо, бул үй басып калуу ыктымалдуулугу бар. Бул авариялык абалда жаңы бүткөнү менен жана булардын сынчтары кете берейби? Жана бул үйлөрдүн эшик айнектеринин дагы эч кандай мындай сынчтары да коюлган эмес. Бул жакта эч кандай талапка жооп бербейт. Бул баардыгы түшөн эле деп турат. Ушул үйдүн мына чатырларын алгандан кийин бул дубалдарын ошол трактор менен эле сүрүрүп алып, ушул фундаментинин абалы жакшы болгон үчүн фундаменттен өдө кайра башынан баштаганга туура келип жатат. Эң негизи ушул быйылкы кышта аябай эле кыйналышты. Анткени ушундай тар бөлмөдө 8 жан жашаган, 8 адам. Бул жакта дагы бул кийим кечелер, тамак аштар дагы ушакта болгонуна байланыштуу ушул тар бөлмөдө ошол 8 адам жашаган. Андан тышкары ушул кыш ичинде свет жок болуп калат. Бул жакта печканын да эле орду жок болгону, баягы бир кичинек печка менен тамак кылып аябай кыйналышкан. Эң эле өкүнүчтүү жери балдар жаш, балдары ушу кыш ичинде аябай катуу грипп дагы болушту. Ашказан баягы оорусу, ичи оорусу болуп, балдар катуу ооруп, мындай айтканда адамдын зээнин кейиштүү бир кыштан чыгышты десек болот. Бул жерде кышкы печка курулган эмес экен болчу? Ооба, кышкы печка дагы курулган эмес. Тилекке каршы могу жакта багындай кичине эле моору менен ушул жерде кичине печка болгон. Азыркы учурда ушул 6 баланын энеси Канеке эжебизге дагы азык түлүктөн, кийим кечеден жардам берген бүртагандар чындыгында көп эле болуп атат. Бирок тилекке каршы бул үй деген бул чоң маселе экен. Ошон үчүн үйгө дагы жардам берем деген бүртагандар чыгып атат. Ушул эжекебиздин үй бүлөсүнө жана өсүп келаткан уулдарына кайдыгер карабаган жомарт берешен элибизден дагы ушул үйдүн бүтүшүнө жардам сурап калабыз.